Бұл BMW bir қызықтай болып жасалған. Бұл BMW тарихындағы ең күшті жана ең қымбат BMW-си болып есептеледі. Назарыңарда BMW XM. BMW компаниясының М бөлімінің спорт унасы. Мұның ички жана тышкы дизайны жөнүндө айтып кетип, тест-драйв кылып, анан биринчи 100гө чейин ылдамданганын силерге көрсөтүп берем. Капоттун астында көлөмү 4 литр V-образу 8 цилиндр кыймылдаткыч орнотулган. Twin turbo, демек 2 турбинасы менен. S68 деген мотор. Ошол эле S63 TU деген кыймылдаткычтын гибридке ылайыкташтырылган версиясы. 4 дөңгөлөктөргө 8 баскычтуу өзү которгон жүрөк отурмосу айлатма учурду жеткирет. Ал эми күч кубат боюнча дал ушул мотор 450 аттын күчүн берет. Ал эми жүрөк отурмонун ичинде электромотор орнотулган. Дал ошол электромотор 200 аттын күчүн берет. Жалпысынан электромотор жана бензин мотору чогуу иштеп жаткан учурда 650 аттын күчүн жана 800 ньютон-метр айлантма учурун бул унаа силерге берет. Демек, бул канчалык тез жүрө турган унаа азыр ошону аныктап көрөбүз. Заводдун айтымында бул унаа биринчи 100гө чейин 4,3 секундта ылдамданыш керек. Тилекке каршы биздин батареянын заряды 0%. Ага карабастан бензин кыймылдаткычы менен ылдамданып көрөлү. Так, даяр болдук. Кеттик. Аябай катуу ылдамданат экен. Ушул BMW жаңы чыкканда мунун сырткы дизайны өтө көп талкууланган. Мисалы, артына келе турган болсок, арты BMW AX үлгүсүнө окшош кетет экен. Андан тышкары выхлоптун түтүкчөлөрү ушундай тигинен орнотулган. Бул эмнеге мындай жасалганын мен билбейм, бирок өзгөчө көрүнөт экен. Дагы бир кызыктуу нерсе, ортосунда BMW белгиси жок. Дизайнерлер BMW белгисин арткы терезесине эки жагынан гравировка кылып кошту. Бул биринчи BMW M1 деген үлгүсүндөгү унаага окшоштуруп жасалган. Ал эми капталдарында болсо ушундай алтын түстөгү сызыкчалары бар. Бул эч кандай тюнинг эмес, заводдон ушундай түрү менен чыгат. Бул премиум сегменттеги унаа, ошондуктан эшиктери мисалы акырын өзү жабылат. Бул жагында зарядтагычты кошо турган жери, анткени бул плагин гибрид, мындайча айтканда 3 в 1. Алдына келсек, алдында ушундай килтейген кооз торчолору орнотулган. Булар караңгыда аябай кооз жарык берет. Фаралар болсо BMW X7-нин фараларына окшош кетет экен. Билбейм мен, бул унаа жаңы чыкканда бул эмне өзү, кантип эле дизайнерлер ушуну чыгарып кошту деп ойлогом. Азыр болсо маңдайымда турат. Дизайны мага эмнегедир жабып калды. Айрыкча алды өтө агрессивдүү чыгыптыр. Салонун ичи өтө кымбат жасалыптыр. Бул жагында булгары, бул жагында булгары, ортосунда да булгары, отуруштарда сапаттуу жумшак булгарыдан жасалган. Алдыбызда болсо ушундай чоң экрандары орнотулган. Бул мультимедианын функциялардын бардыгын үйрөнүш үчүн бир топ убакыт кетет. Же болбосо Android Auto же Apple CarPlay'ди колдонуп кетирсе болот. Үстүндө болсо ушундай өзгөчө 3D эффекти менен жасалган чатыры бар. Анан жарык берүү системасы да бар. Аябай кооз көрүнөт экен. Бирок бул унааларда чатырында айнеги сунушталбайт. Орус тилинде айткандай панорамная крыша. Ошол нерсе жок. Балким заводдон ушул унаанын салмагын азайтыш үчүн панорамный крышаны кошкон эмес. Ал эми силер меломан болсоңор, анда бул унаада силер үчүн Bowers & Wilkins деген BMW-нин жогорку аудио системасы орнотулган. Жалпысынан салону кымбат сезилет. Ал эми бул чыныгы М болгону менен спорт сезилеби? Отуруштары капталдардан жакшы кармайт силерди. Отуруштарында ушундай XM деген жарык бере турган жазуулар бар. Андан тышкары М жазуулары жүрөк отурмосунда жана босоголорунда. Ушундай белгилүү М триколору менен курлары мынакей аябай сонун көрүнөт экен. Андан тышкары албетте М руль, карбондон жасалган жалбырактары, карбон элементтери салондун ичинде жана алюминийден жасалган педалдары. Ошондуктан спорт сезилет деп койсок болот. Бул жагында болсо эки бөтөлкө кармагычы. Суусундукту жылытып же муздатсаңар болот. Андан тышкары зымсыз зарядтагычы да бар. Анан бир кызыктуу нерсе достор, BMW компаниясы ушул үндү жасаш үчүн атайын композиторду жалдап жасаган. Мынакей от алдырган үнү.
Анан өчүргөндө да ушундай үн чыгат экен. Арткы отуруштар болсо өтө кенең. Мисалы буттарым же башым эч кысылбайлы. Анан достор, ушул отуруштары аябай жумшак экен. Өтө жумшак сезилет. Экинчи катар үчүн эки аймакта климат контроль, анан отуруштардын жылыткычтары бар. Анан мисалы планшет же телефон зарядтайм десеңер, анда бул жагында USB-C разъемдору кенең эле каралган. Салондун бир кичинекей кемчилиги бар. Бул жагынан келип караганда тети эшик менен стойканын ортосунда темири көрүнүп калат экен. Бул эми кичинекей эле кемчилик, бирок ушунчалык кымбат турган унаада ушундай нерсе кичине таң калтырат. Биздин унаабыз кара түстө, ошондуктан көп деле көрүнбөйт, бирок ачык түстө унаа болсо анда жакшы эле көрүнүп калат. Башка эч нерсе сөз жок. Салондун ичи мындай өтө сонун, сапаттуу жасалыптыр. Дал ушул XM BMW үлгүлөрдүн арасында биринчи жолу арткы дөңгөлөктөрдүн бурулушун сунуштаган. Демек, катуу ылдамдыкта кетип баратканда унаанын бурулушун жеңилдетиш үчүн арткы дөңгөлөктөр алдыңкы дөңгөлөктөр бурулган тарапка бир нече градуска бурулат. Ошондуктан жолду бул XM өтө бекем бармайт. Унаанын оор салмагын, килтейген дөңгөлөктөрүн эч сезбейсиңер. Баса салмагы 2800 болуп калат. Ал эми парковкада мисалы кайра эле бурулушун жеңилдетиш үчүн арткы дөңгөлөктөр алдыңкы дөңгөлөктөргө салыштырмалуу тескерисинче бурулат. Ал эми бул плагин гибрид болгону менен бир гана электромотор менен дээрлик 70-80 чакырым жүрсүңөр болот. Анан муну деле негизи шаардын ичинде тынч эле айдаш керек экен. Анткени жүрүп баратканда биринчиден тыптынч. Анан дөңгөлөктөрү чоң, мен айткандай эле. Бирок ошол дөңгөлөктөрдүн ызы чуусу эч сезилбейт. Чуу тосмосу аябай жакшы жасалыптыр. Бирок жүрүшү жумшак эмес. Анткени биринчиден мен айткандай эле дөңгөлөктөрү чоң, 23 размеринде. Андан тышкары бул унаанын жүрүү бөлүгүн атайын ушул катуу болуш үчүн настройка кылып коюшту. Катуу болгондо унаанын бурулушу жакшы болот. Силер өзүңөр билесиңер ошону жакшы эле. Гибрид режиминде айдап баратканда газды тепкенде мындай тез реакция болбойт. Биринчи бул машина ойлонуп туруп анан кетет. Бирок М режиминде бензин мотору иштеп турганда газды тепкенде реакциясы тез эле. Эмнеге ошондой? Анткени гибрид режиминде биринчи электромоторлор иштейт, анан бензин мотору кошулат. Ал эми М режиминде бензин дайыма иштеп турат. Анан керектүү учурларда электромотору кошулат. Жанакы турбо яма болот го. Турбо яма болгон учурда турбо яманы сезбейсиңер. Анткени электромотору болушунча аракеттенип иштеп жатат ошол учурда. Ошондуктан турболак деген нерсе эч сезилбейт экен бул унаада. Мунун дагы бир кичинекей кемчилиги бар. Батареясы кичинекей, 25 эле киловатт-саат. Анан зарядкасы болсо, зарядтагычы 7 эле киловатт зарядтаганга мүмкүнчүлүк берет. Ошондуктан мунун батареясын толугу менен зарядтаганга бир топ убакыт кетиши мүмкүн. Бул BMW бир кызыктай болуп жасалган. Батареянын заряды өчүп калса, бул оор жай жүрө турган жол тандабас болот деп ойлогом. Анткени бензин мотору бир гана 450 аттын күчүн берет. Бирок ал андай эмес экен. Тескерисинче батареянын заряды болбосо деле дээрлик бирдей эле сезилет экен жүрүшү. Муну кандай кылып коюшкон мен билбейм, бирок менин оюмча, мисалы батареянын заряды болгон учурда ошол атайын кыймылдаткычтын программасы аркылуу күч кубатын азайтып коюшкан. Ал эми батареянын заряды өчүп калса, анда ошол эле кыймылдаткычтын программасы аркылуу кыймылдаткычтын күч кубатын кичине көбөйтүп коюшту. Анткени батареянын заряды болсо деле болбосо деле мен айткандай эле дээрлик плюс-минус бирдей эле жүрөт экен. Ал эми булардын базар баасы канча десеңер, машина кежеде булар 140, 150, 160 миң доллардай турат. Мисалы, бул унаа эгерде силер X5, X6, X7 дегендерден тажап кетсеңер, бул өтө жакшы сунуш. Айрыкча тез жүрө турган унаа айдайм десеңер. Бирок бул ошолор бере турган комфортту бере албайт силерге. Бул ошолор бере албаган драйвты жана эмоцияларды силерге сунуштайт. Ошондуктан менин оюмча бул өтө сонун унаа. Силер менен болсо машина кежи, кийинки көрүшкөнчө бар болула.